Салам достор, бүгін сіздер менен өзгөчө өрүлгөн самса жасайбыз. 200 мг сууга 1,5 чай кашык туз, 1 чай кашык шекер, чай кашык учунда сода салып, аралаштырып эритип алабыз. Эми унга 1 жумуртканы, 150 мг эритилген сливочный майды жана сууну коюп, камыр жууруп алабыз. Камырыбыз катууда, жумшакта болбошу керек. Орточо катуулукта камыр жууруйбуз. Эми аны целлофан менен жаап, 20-30 мүнөткө тыныктырганы коебуз. Бул учурда фаршты даярдап алабыз. 300 грамм картошка, 300 грамм пияз, 500 грамм эт, 150 грамм ич майды кошуп, татымына жараша туз, мурч жана зирени кошуп, аралаштырып алабыз. Эми камырыбызды алып, бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Жаңактан чоңураак бөлүкчөлөргө бөлүп, мынтип тоголотуп алабыз. Эми анын ар бирин мына ушинтип жайып чыгабыз. Ортосунан четин көздөй сүрүп жаябыз. Ортосу калыңыраак, четтери жукараак болуусу керек. Эми ага начинкасын салып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып өрүп чыгабыз. Мынакей дагы бирин көрсөтүп берип атам. Четтерин бышып атканда ажырап кетпегендей кылып жакшылап жабыштырабыз. Мынакей мына ушинтип ар бирин жасап алабыз. Эми аны духовканын листине тизип алып, үстүн жумуртка менен майлап, сейдана сээп, 200 градуста 30-35 мүнөт бышырабыз. Самсаларыбыз даяр болду. Аябай пышный самса болот. Камыры да өзгөчө ооздо эрий турган жумшак камыр болот. Сиздерге да жасап көрүүнү сунуштайм. Видео жаккан болсо лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө достор.